Кыргыз Республикасынын эл акыны, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Эсенгул Ибраев 1933 жылы 16 мартта Нарын районуна караштуу Чет Нур айылында туулган. 1952 жылы Нарын шаарындагы педагогикалык окуу жайын бүтүрүп, 1952 жылдан 1956 жылдары Кочкор, Нарын райондорунун мектептерине мугалим болуп иштеген. 1961 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин журналистика бөлүмүн аяктап, 1961-1987 жылдарда республикалык саясий сатиралык Чалкан журналында адабий кызматкер, бөлүм башчы, жоопту катчы, башкы редактордун орун басары, башкы редактор болуп иштеген. Анын ырлары, сатиралары 1952 жылдан баштап жарыялана баштаган. Эсенгул Ибраевдин калеминен абдан күчтүү ырлар жазылып, окурмандардын сүймөнчүлүгүнө ээ болгон ондогон поэтикалык китептер жаралган. Ал көп кырдуу таланттын ээси болгондуктан лирика, сатира, тамсил, фелетон, балдар ырлары, көркөм котормо өңдүү жанрларда иштеген. Насият аттуу ырлар жыйнагы үчүн ага 2006 жылы Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлык ыйгарылган. Акын өмүр, өлүм, коом, адам, мезгил, эл жер, ата мекен, тил жана маданият темаларында өзгөчө толгону бөтөнчө берилүү менен чыгармаларды жараткан. Эли жери эчесинен чыгара алгыс, кайра кылым жаңырса да кайрылып келгис улуттук акын 2005 жылы 5 август күнү 72 жаш курагында дүйнөдөн кайткан. Анын ырлары кыргыз элинин ой сезиминде, дил көөдөнүндө торгой болуп безелеле үн салып, булбул болуп кубулжуп сайрап турат. Анткени анын поэзиясы төлүктүүлүк менен асылдыктан, кыргыз турмушу менен улут тагдырынан жаралган. Тааныбаганды таңданткан, бул дүйнөгө бир жаралган булбул таңшык эле. Тарых чындыгы ушундай. Чындыгы таланттын дүйнө салган күнү арлаган сайын анын калемгерлик, атак даңкы берилей берет. Берилеген сайын ал тирүүлүктүн сыймыгы боло берет. Бул залкарлыктын белгиси, залкарлыктын өлбөстүгү. Анын көпчүлүк ырларында улуттун тили жөнүндө курч ойлор айтылат. Бийик жана күчтүү пафоска ширилишкен улут болсом тилим менен улутмун аттуу ыры кыргыз элинин гимни катары. Ар бир кыргыз кайра кайталап өзүнүн ким экендигин, тили кайсы тили экендигин эсинен чыгарбай айтып жүрүүчү манифест иретинде жашап калды. Акын өмүрүнүн акырына, жүрөгүнүн соңку кагышына чейин ыр жазган. Ал ырында өзүнүн тагдыры кандай болорун, ар бир агарып аткан таңы, кызарып чыккан күнү эмне тартууларын сезген. Алсак ден соолук сенин, билбеген экен баркыңды, шат менен баштап дарт менен бүттүм артыңды, канчага жетер экен деп өмүр билиги, эсептеп жатам күндөрүң эмес саатыңды деп өмүрүнүн акыркы күндөрүндө жазган экен. А бирок кагазга калган жазмадай анын өмүрү бизде кылымдарда калды. Анын чыгармалары улуттук поэзиянын негизги агымына, аска уратар күчтүү толкунуна кошулду. Бул дүйнөдө чындык бар да төгүм бар, жанган от бар, жана өчкөн көмүр бар. Өлдү бүттү дегендерге кошулбайм, өлүп бирок жашай берчү өмүр бар деп акындык тагдырында өзүнүн өлбөстүгүн даңазалап кетти. Бул анын өмүрүнүн жөн өтпөгөндүгүнүн, анын кайра жаралып турарын аныктап турган бактылуу көрүнүш. Анткени Эсенгул Ибраевдин жараткан чыгармалары мындан арыда акындык ааламдын мейкиндигине сыйбай, элдик ырларга айлана бермекчи.